апрелге қараған күні жалпы қатталғандар коронавирус оорусуна қозғау үшін тапқандардың саны бүгін 42-ні түзет. Анын ичинен Бишкек шаарында 10 учур катталган, анын 9-ы сырттан алып келинген, анын ичинен бирөө медициналык кызматкер. Чүй областында 2, Нарон областында 5, анын 2 сырттан алып келинген, 3 туруктуу тургундардын арасынан. Областында 1, ал контактный. Ош областында 24 учур катталган, анын ичинен 8-и сырттан келген, 16-сы туруктуу тургундардын арасында местный случай, анын ичинен 13 медициналык кызматкерлер. Негизинен сырттан алып келгендерди бул Умрадан келгендер, Москвадан жана Пакистандан келгендер. Бул жактан дагы түштүктөн келген 2 даватчынын арасында Атбаш районунда Нарын областында катталган. Медициналык кызматкерлердин негизи бул Бишкек шаардык көзөмөлдөө департаменти санэпидстанциянын бир кызматкери, Ош областынын баягы жугуштуу шаардык жугуштуу оорулардын кызматкеринин ичинен 8-и, анын ичинен 4-өө врач, 4-өө медициналык кызматкер, Азия кардиодон 2, анын ичинен врач, анан медсестра, анан дагы областтык бириккен ооруканада бир младший медперсонал. Ошонун ичинен ошондо жалпы Кыргыз республика боюнча оорукка чалдыккандардын саны бүгүнкү күндө 270, анын ичинен чыгарылган дарылап чыгаргандардын саны 25, кайтыш болгондордун саны 24, бүгүнкү күндө 241 киши больницада жатат, анын ичинен 9-у абалы оор, анын ичинен 5-өө бүгүнкү күндө реанимацияда, ИВЛ'да жана кислород менен. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahus somed, lam yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun. Жатқан жерлерін жайлы ұлы орта
Allah'tan kılmayız. Rabbena atina fid dunya hasenatan ve fil ahireti hasenatan ve qina azaben nar. Bir rahmetke. Amin. Allahu ekber. Саламатсызбы, Келчинекөч. Мына быйыл 2010 жылдын 7 апрелиндеги окуяга туура 10 жыл толот. Ушул 10 жыл аралыгында ал кездеги коюлган максаттар канчалык деңгээлге ишке ашты? Ушул боюнча бир өзүңүздүн оюңузду, пикириңизди айтып койсоңуз. Тура эгемендүү Кыргыз мамлекетинин 30 жылдык тарыхындагы эң кайгылуу, эң кандуу окуя бул 7 апрель инкылабы, же болбосо элдик революция десек эч ким тана албайт болуш керек. Бирок ошол мындан 10 жыл мурун орун алган Орду Толгус жоготууга алып келген окуяда анан ошондо коюлган талаптар ишке аштуу максаттарына жеттүү деген суроо ар ким өзүнүн деңгээлинен жооп бере атпайт. Мен ошол окуяларга катышкан адам катары, ошол окуялардын башында турган бириккен элдик кыймыл деген оппозициялык кыймыл болгон, ошонун саясий кеңештин мүчөсү катары так ачык айта алам. Мына ушул касиеттүү арбактар байырлаган жерде туруп мен айта алам, апрель окуясынын максаттары ишке ашкан жок. Апрель окуясынын негизги максаттарынын бири бул адилеттүү бийлик, калыстыкты как жарган сот бийлиги, карапайым элдин таламын талашкан аткаруу бийлиги, бардыгына тегиз караган башкаруу бийлиги боло турган болсо, бүгүнкү көрүнүштөр ошол апрель окуясынын тарамдарына жооп бере албайт. Ошол убактылуу өкмөттүн башында турган адамдардын бүгүн бири дагы Кыргыз өлкөсүнүн өкмөтүндө жок. Ошол убактылуу өкмөттүн башында турган адамдардын бири дагы бүгүнкү күндөгү президенттин аппаратында жок. Убактылуу өкмөттүн аралашып жүргөн кыйыр түрдө же болбосо ошого түздөн түз катышкан адамдардын бири дагы бүгүн бийликте жок. Эгер бийликте бар деп айта турган болсок, азыркы президентибиз Сооронбай Шарипович гана ошол кездеги убактылуу өкмөттүн убагында Ош областынын губернаторлорун жетектеп, жалгыз гана революционер ошол калды десек болот да. Андан эми башка элчи болуп кеткен Азимбек Бекназаровду, Манас академиясында турган Топчубек Тургуналиевди, анан кийин институт деп коет, баягы иликтөө, изилдөө институты деген Каптыгаевди албаганда эми аларды деле бир өкмөттүн мүчөлүгүндө же бир чоң кызматтар эмес. Аларды кошпогондо бир дагы убактылуу өкмөттүн мүчөсү 10 жылдын аралыгында бүттүгү ооматтары ооп кетип, бүгүн кайта эле ошол оппозициялык көз караштагы саясатчылар айланып калды. Анан апрель окуясынын бир топ талаптары аздык менен ошол кездерде алгачкы ошол 2010 жылдар 2015 жылга чейин бир топ мисалы таза шайлоолорду биз камсыз кыла алдык, жаңы баш мыйзамды кабыл ала алдык, анан жаштарды бийликке алып келгенге бир аз аракеттерди кылдык. Эми кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн жемиштерин берди, бирок толук кандуу мына жерде жаткан, ушул жерде жаткан балдардын аруу тилектерин бардыгы аткарылды деген бул акмакчылык. Бул айбанчылык. Мына арбактардын бардыгы карап турат, анан ушулардын бардыгы карап тургандан кантип калп айтасың? Арбактар алдында ошол силердин аруу тилеңерди биз аткара алдык, же болбосо азыркы бийлик силердин тилеңерди аткаруунун үстүндө иштеп жатат, бирок кандай иштеп жатат? Ага бирок тарых өзүнүн баасын берет дечи. Бирок азыркы күндө 10 жылдын ортолугунда апрель окуясынын талаптары аз гана талаптар аткарылды, а бирок көпчүлүгү аткарылган жок десе мен чындыкка жакын сөз айткан болом. Анан дагы бир суроо, ушул апрель окуясынан кийин негизги талаптардын бири катары үй бүлөлүк, кландык, президенттик башкаруу системасын, парламент башкаруу системасына өткөрүү болгон да. Анан ушул 10 жыл аралыгында парламенттик система өзүн баягы актай албай калдыбы, система өзүн болбосо эмне себептен азыр учурда Жогорку Кеңештин депутаты Курманкул Зулушев тарабынан башкаруу системасын аныктоо, референдумга чыгаруу мыйзамы иштелип чыкты да. Ушул боюнча кандай ой пикирдесиз? Туура да, бул эми мындай болуп калды да. Туп-туура ушул апрель окуясынын 10 жылдыгынын алдында ушул мыйзамды алып чыккан бул революцияга, же болбосо элдик инкылапка багытталган сокку болчу да. Ушу менин кесиптешим Курманкул Токторалиевич алып чыккан мыйзамчы.
бул деген президенттик башкаруу менен парламенттик башкаруунун бирин тандашыбыз керек депчи. Булар апрель ыңкыбандагылар. Булар парламенттик башкаруу болсун, үй бүлөлүк, кландык, пландык башкаруу болбосун деп өмүрлөрүн шейит кетирди да. Анан ушулардын арбагын тепсеп туруп, анан ушулардын